Бүгүнкү кезектеги темабыздын аталышы слайдты которколу акыл дүйнө. Эми бүгүн ушул жөнүндө сүйлөшөлү. Өткөн темада биз жалпы адамдын ички дүйнөсү деген аталыштагы темада биз мындай нерсени талдадык. Адамдын ички дүйнөсү негизинен 3 дүйнөдөн турат деп, анан ошонун өзөктүүсү же болбосо маанилүүсү деп. Мен баары эле маанилүү, өзөктүүсү деп коеюн. Ушу жан дүйнө жөнүндө бир эле сабакта өткөнкү жолугушууда биз мындай негизги түшүнүктөрдү гана талдап, ошону таанышканга аракет кылдык. Албетте бир сабак менен же бир күн менен, бир жолугушуу менен анын баарын талдап, түшүнүп, өздөштүрүп, аны бир чоң кубатка толтурганга мүмкүн эмес албетте. Муну жылдар бою ушул багытта билимди дагы тереңдетип, өздөштүрүп, тажрыйба топтоп, ар кандай ыкмалар менен дагы байытса жакшы болот. Биз бул жерде Кыргызстандын курсун алкагында болгону гана түшүнүк катары негизги орчундуу багыттарын, анан маселелерин гана белгилеп, талдап, суроо жооптор аркылуу, талдоо аркылуу ушундай бир бөлүшүп атабыз да. Анан жан дүйнө жөнүндө биз өткөндө айтканбыз. Адамдын жанына тиешелүү болгон өзүнчө бир дүйнө, ал дүйнөдө баягы түзүлүшү, катмарлар, алкактары жөнүндө, бири-бири менен болгон байланышы, дил, дит, ниет, бейил жөнүндө баарын ушундай негизинен түшүнүктөр менен тааныштырганбыз. Бүгүн болсо акыл дүйнөгө кезек берели. Акыл дүйнө бул дагы бир өзүнчө бир дүйнө. Кийинки слайд берсең. Адамдын ички дүйнөсү деп слайд. Өткөндө жана айткандай жан дүйнө, кийинкиси акыл дүйнө, анан дагы бир дүйнө бул сезим дүйнө. Биз бүгүн акыл дүйнө жөнүндө сөз кылабыз. Ушул акыл, биринчи ушул акылдан баштайлычы. Акыл деген эмне? Жөнөкөй эле суроо. Мээ деген орган. Акылчы? Кандай? Ошо акыл деген эмне? Биз үчүн биринчи түшүнүшү алалы, мындай. Жөнөкөй эле сөздөр, күнүмдүк жашоодо колдонобуз, баарыбыз тааныйбыз. Мындай акыл деген сөздү укпаган киши жок болуш керек, Үйрөнгөн нерсебиз. Бир нерсени үйрөнгөндү биз билим дейбиз го, дейм, Ойлонуп жасалган иш. Акыл деген ишпи? Анда эмне? Кандай? Ойго келген нерсенин баары жасаса эле акыл болобу? Адамдынчы оюна эмне гана келбейт. Же кандай гана ойлор келбейт. Кээде өзүңүн оюңдан өзүң чочуйсуң. Болобу ушундай? Анын баарын акыл десек болбой калат го. Аң сезимдин негизи. Жо тура айтасыз, иреттейт, акылды иреттейт. Ошол акыл деген өзү эмне? Эмнени иреттейт ошондо? Акылды деп атабыз. Ошол акыл эмне? Чындыкты. Дагы? Мээге топтолгон маалымат. Жакшы, дагы кандай пикир айтабыз ага? Ойду. Ойго беле атабызбы кайра? Дагы жакшы. Кана слайд берсең, кийинки слайдта эмне кылып атат биз? Мына бул сүрөт түрүндө мындай эле өткөндө мону түз ушундай мааниде деп түшүнбөгүлө. Мен муну мындай түшүнүш үчүн. Жан дүйнө адамдын көкүрөгүнөн орун алса, анан сөзсүз түрдө моундай чийинде болгон жерде, контурда ушул жерде гана ээлейт деп түшүнбөгүлүңүздөр. Мүмкүн кичирээктир, мүмкүн чоңураактыр. Акыл дүйнө биз шарттуу түрдө эми башка байланыштырып атабыз. Мээ ошол жакта орун алган соң, адамдын денесинде кайсыл дене бөлүгү эмне кызмат аткарса, ошого тиешелүү деп түшүнүп атабыз акылды. Анан сезим дүйнө бул моюн же болбосо кекиртек деп түшүнбөйлө. Бул эки дүйнөнү байланыштырган дүйнө деп атабыз. Акыл дүйнө менен жан дүйнө мындай кайчылашпайт. Бирок сезим дүйнө аркылуу бири-бири менен байланышат дагы. Ошол сезим дүйнөсүнө таандык болгон көңүл деген бир чоң түшүнүк бар. Мына ошол жан дүйнө менен акыл дүйнөнүн ортосунда көпүрө болуп, экөөнү байланыштырып, бири-бири менен айкалыштырып, кээде тескери кайраштырып, ушундай бир кызык нерсени тартуулайт да. Ошентип анан бул ички дүйнө ушинтип иштейт.
Бул өткөн сабакта айтканбыз. Эми ушул акыл дүйнөдөгү дүйнө деген соң демек бул бир чоң алам дүйнө дейбиз да, ошол жерде көп нерсе бар. Акыл дүйнө дагы өзүнүн бир түзүмү бар да. Биринчи акылды талдап алалы. Мындай кийинки сөз слайд. Слайд бериңиз. Билимдин баары акыл болбойт деген сөздү уктуңар беле? Негизи акыл дегенде эмнегедир биз буякта көбүбүз ойго байланыштырып атабыз. Негизи акыл билимге байланыштуу. Билимге байланыштуу акыл. Сөздүн этимологиясын талдай келсек, тилчилер макул болобу болбойбу билбейм. Бул өтө чоң. Бизде акыркы убакта аябай көп ушундай тырмакчадагы адистер көбөйүп кетти. Мен алардын катарына кошулгум келбейт. Бирок ушундай кээде ушул сөз өзү бир нерсени мындай бир кабар берет да. Мүмкүн. Мен так даанасын айта албайм, бирок акыл. Билимдин баары акыл болбойт. Кандай түшүнөбүз буну? Билим алгандын баары эле акылдуу эмес. Ал эмнеге байланыштуу? Ошон үчүн акылдуу эмес. Акыл дээринде болот? Жок, азыр дээрге тийишпей туралы. Билим менен акылдын айырмасын талдап алалычы. Билимдин баары акыл болбойт деген сөз, жөнөкөй эле сөз. Эмне үчүн билимдин баары акыл болбойт? Ооба, акылдычы? Акыл берилеби? Акылды алса болобу? Билим аркылуу. Билим аркылуу. Билимге байланыштуу. Жок, билимди алабыз, билим беребиз. Акыл алабызбы, акыл беребизби? Бербейбизби? Акыл алдым деп калабызбы? Же туура эмес айтып жүрөбүзбү? Билимди деле топтойбуз. Акылды үйрөндүм дейбизби? Мен бир окуп жүргөндө, студент кезде бир мугалим айтканда, орус тилдүү мугалим болчу эми. Мынтип айтканда, дүйнөдө бир дагы билим берүү мекемеси, академиясы баш болуп, бир да адамга акыл бере элек дейт. Билим гана берет дейт. Мүмкүнбү? Ооба. Кызык ойлор айтыла баштады. Билим алган кишиге дейт, билим албаган же билими жок адам акыл айтышы мүмкүн. Мүмкүн. Ооба, ушундай кызык нерселер бар. Эми буга токтойлу, ооба. Билимдин түрү көп. Мен өткөн сабактарда да бир нече жолу токтолгом. Бул учурда баса белгилеп дагы кайрылып кайталоо иретинде болсо дагы айткым келип атат. Билим деген кенен. Адам үчүн билим бул мындай, эми чексиз деп койсок болот. Албетте бардык нерсенин чеги бар, бирок адамдын кабылдоосу үчүн билим чексиз. Адам жашоонун маңызын таанып бүттүкпү? Мүмкүн эмес, Жашоонун маңызын кой, табиятты таанып бүтө элекпиз. Бүтүн табиятты кой, жаратылыштын бир белгилүү бир дүйнөсүн таанып бүтө элекпиз, Мисалы, өсүмдүктөр дүйнөсүнүн сырын ачып бүтө элекпиз. Суу дүйнөсүнүн тереңине дагы өзгөчөлүгүнө дагы толук кандуу мындай үңүлө же болбосо таанып бүтө элекпиз дегендей. Ошол сыңарындай жашоонун маңызын таанып бүтпөгөн соң билим ошончолук чексиз. Билимдин булагы өзү жашоо деп. Мисалы, мен жеке ошону эсептейм. Адам билбеген нерсени билип өздөштүрүп алган нерсе, анын баары билим. Бул жөнөкөйлөтүп айтканда. А биз баягы илимдүү заманда жашап атканда биз билим менен илимди ошентип салыштырып атпайбызбы? Билим берүү мекемеси деп, мисалы, мектеп, жогорку окуу жай, академия баары билим берет деп атпайбызбы? Биздин түшүнүгүбүздө билим кенен дагы анан белгилүү бир билимдерди кайсы бир тартипке салып, калыпка салып, тизмектеп, бир нерсе менен мындай чектеп, аныктап, байланыштырып, жеткиликтүү кылып өткөрүп берүү бул илим. Математика, физика, жана башка. Илим бул адамдын акылы менен
жаратылған билимдердин топтому. Билимди адам жаратпайт, билимди алат. А бирок ошону тизмектеп бир кайсы бир тартипке салып, бир чек калыпка деп коелу, ошонун баарын бири биринен байланыштырып, туташтырып, шурудай тизип, анан кайра башка бирөөгө үйрөтүш үчүн бере турган нерсени бул илим деп айтабыз. Билим чексиз. Билимдин булагы жашоо өзү. Башка эч жактан албайбыз, жашоодон алабыз. Бирөөнү көрүп карап туруп, ушундай болот турбайбы деп биз кээде билбеген нерсени көрүп атабыз го, Анан билим десе эле сөзсүз түрдө бир 20-30 жашка чейинки куракка таандык болгон түшүнүк деп түшүнбөгүлө. Билимди өмүр бою алабыз биз. Өмүрүбүздүн акыркы соңуна чейинки тирүү болгон соң биз билим алып жашап кетебиз. Эми ошол билимдин баары акыл болбойт. Маселе ошондо. Билим чексиз, билимдин түрү көп. Анан өзгөчө акыркы мезгилде биз билимди ылгабай калдык. Мына ушул жерге келгенде биз көп адашып калдык. Бүгүн маалыматтын негизги булагы эмне? Биз үчүн интернет. Интернет деп коелучу. Мурда телевидение, радио, газета эле, азыр интернет болду, баарын басты. Ошол интернет булагынан алган маалыматтын баары эгерде бизге жаңы нерсени тартууласа, биз билбеген нерсени тартууласа, ал дагы билим биз үчүн. Макул саар ушун менен. Билбеген нерсени билип атпайбызбы? Ой, тетиги жерде мындай экен. Ушундай турбайбы? Мен билип алдым деп атабыз да. Бул маалымат, бирок ошол маалымат жаңы болсо, силерге мурда бейтааныш белгисиз болсо, анда силер үчүн кайсы бир деңгээлде бул билим. Ошонун баары эле жашоого адамга пайдасын береби? Бербейт. Акыркы убакта биз ошол маалымат булактарын ылгабай, иригебей, аны мындай бир тартипке салбаган үчүн биз жаш муундарды туура эмес багытка алдырып, өзүбүз бир чоң жоготууга учурап атканыбызды түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр көп. Себеби билимдин баары эле акыл болбойт. Бүгүнкү учурда көп билим адамды, кандай десем, катуу айтсам, орой айтсам, туура түшүнгүлө, мен ушинтип эле айтат элем. Бузуку билим көп. Адамды буза турган билимдер көп. Адамдын жашоосун буза турган билимдер бар. Адамды туура эмес багытка багыттоочу деп коелучу. Билимдер көп. Анын баары акыл болбойт. Болбосо анын баары ал деле билим, кайсы бир деңгээлде. Биз билим дегенде бир жакшы гана нерсени туйнтуп калганбыз да, билим десе, билим берүү мекемеси жаманды үйрөтпөйт да мектепке барыпчы. Тилекке каршы билим деген кенен түшүнүк. Эми акыл деген эмне? Ошол кайсы бир билимдердин жардамы менен адамдын өзүнө таандык болгон бир чоң жарык күч бар. Ошол күчтүн жардамы менен ошол билимди жакшы жакка же болбосо пайдасына пайдалана турган дарамет. Анан бул жигит айткандай мүмкүн. Акыл деген сөздүн өзүндө акыл деп атпайбы, туура жаса деген мааниде. Ошо акыл деген бул адамды алдап аткан нерсе болсо, ал акыл эмес. Туурабы? Ал мүмкүн айла болушу мүмкүн, же амал болушу мүмкүн, бирок акыл эмес. Акыл сөзсүз түрдө адамдын өзүнө да айтып аткан адам, бөлүшүп аткан адам өзүнө, анан экинчиден чөйрөсүнө сөзсүз түрдө жакшысын, жарыгын бере турган гана нерсе болуш керек. Ал билимди камтыйт, маалыматты камтыйт. Бирок анын таасири адамга жакшы жагына гана беришет. Мына ошол нерсе, ошол билим, ал акыл болот. Баары, акылдын баары эле билим, билимдин баары эле акыл боло бербейт деген сөз. Эми түшүндүк. Эми бул жана билимдин баары акыл болбойт дегенибиз, анан акыл деген эмне экенин биз мындай. Акыл деген бул кайсы бир деңгээлдеги бир билим. Бирок билимдин жанагындай багыттуу, максаттуу, жакшылыкка багыттаган, жакшылыкка чакырган, жакшыны жасаттырган, же болбосо жакшыга сестендирген деген мааниде да. Эми акыл дүйнө дегенден кийин биз дүйнөнү элестетишибиз керек да, ошол жерде акылга тиешелүү болгон түшүнүктөр бар. Ошонун баарын демейинчи, негизгилерин талдаганга, анан тааныганга аракет кылалы. Өзү тубаса адамда акыл тубаса болот. Акыл деген жанагы көрөнгө уюткусу, өзү жанагы чоң дарамет күч. Адамга жаралганда дебейин, эми тубаса берилет.
Албетте жаңы ымыркайда төрөлөр менен анда акыл өрчүбөйт, бирок ошол көрөнгө уйтку бар да. Анан адам жетилип ошол сезим дүйнөсү, эң биринчи сезим дүйнө күчкө толот. Сезим дүйнө аркылуу көрүү, угуу, башка сезимдер аркылуу адам ымыркай деп коелучу, чоңоюп отуруп, сырткы дүйнө менен байланышып, көп нерсени толуп отуруп, жан дүйнөнү байытат деп өткөндө айтканбыз. Анан бир куракка жеткен соң, белгилүү бир мөөнөткө жеткенден кийин анан аңдоо, ошол акыл ойгонуп анан күчтөнө баштайт. Ошол акыл топтогон билимдерди иргеп отуруп, ошону анан өзүнө өздөштүрүп, жакшысы, жаманы деп иргей баштайт. Ошол акыл өзү, уйтку катары. Анан ошону кийинки слайд бериңиз. Слайд. Мен шарттуу түрдө жан дүйнөнү биз тоголок деп көрсөткөнбүз өткөн сабакта, эсиңерде? Тоголок деп туруп, анан өзөгү дил деп алкакчаларды мындай бир шарттуу түрдө көрсөттүк. Акылды, акыл дүйнөнү бул деле шарттуу жөнү төрт бурчтук иретинде бердик дагы. Жан дүйнөдөн айырмасы акыл дүйнөнүкү. Бунун түзүүчүлөрү же алкактары деп коелу, туруксуз. Жан дүйнөнүкү туруктуу. Өзөгүндө дил турат. Дилди каптап турган дил алкагы бар. Ал көңүл аркылуу сырткы дүйнө менен байланыштырат да, дилге байланыш түзүп берип тургучу чоң бир күч. Андан кийин ниет, анан пейил деп туруп, төрт алкак иреттүү түрдө иштейт. Бирөөсү туруктуу, бирөөсү туруксуз. Анан бири-бири менен байланыш аркылуу жалпы жан дүйнө ошондой бир адамга кызмат өтөйт да, иштейт деп коелучу. Ал өзгөрөт албетте. Жалпы жонунан түбөлүк туруктуу эч нерсе жок, бирок салыштырмалуу кээ бир алкактары туруктуу, кээ бир алкактары кескин түрдө туруксуз болуп турат. Мисалы, ниет эч качан туруктуу боло албайт. Адамдын ниети такай өзгөрүп турат. Пейил салыштырмалуу туруктуу. Дил дагы салыштырмалуу туруктуу болот, а дит болсо туруксуз. Аны дагы башкаруу кыйын. Ошол сыңарындай, бирок негизинен структурасы деп коелучу, же алкакчалары, катары ирети ал белгилүү, мындай туруктуу. Акыл дүйнөдө туруксуз, бирок өзөгү бар. Ошон үчүн азыр сүрөт түрүндө мүмкүн ал жеткиликсиз, мүмкүн мындай туура эмес болуп калышы мүмкүн кабылдоого. Ар бир адам кабылдоо саргандай да. Ошончо деле мындай шарттуу түрдө мындай көрсөтүп коелу. Слайд. Тең жарымга бөлүп туруп, ошонун кийинки слайд. Акыл деп коелу. Акылдын өзү жанагы туаса берилген чоң бир дарамет, данек деп коелубузбу, уютку дейбизби, ошол бир чоң бир жарык күч бар. Ошол акыл. Ал аны ченеп өлчөө мүмкүн эмес. Ал ошондой бир күч бар. Анан барып адам баягы жетилип, өсүп, ошо сырткы дүйнө менен, чөйрө менен кандай байланышта болуп, кандай карым катнашта, кандай кайтарым байланыш канчалык күчтүү болсо, же чабал болсо, ошого жараша акыл өрчү берет. Акыл көп нерсени топтой баштайт өзүнө. Анан кээ бир учурда адам туаса акылдан кем деп коебуз го. Ошол мына могу уюткусу жок болот. Жана туаса кем, акылы кем дегендер, мына ошол жаралганда эле баарына бирдей тегиз берилген нерсе аларга берилбей калган болот. Бул кем болуп калат. Бул албетте баягы кыргызда бир башкача сөз менен айтканда ырысы кем, же болбосо ырыс адам деп койсо да болот. Кайсы бир элдин түшүнүгүндө, менимче Америкада жергиликтүү элдердин бир түшүнүгүндө болуш керек эле, бир шарттуу түрдө индейс деп айтып коебузбу. Алардын айтымында акылы кем, туаса акылы кем адам болсо, аны менен ага болгон мамиле такыр башкача экен алардын маданиятында. Аны менен мындай пикир алышуу, сөз кылуу, же болбосо аны алдоо, аны пайдалануу такыр тыюу салынчу экен ошол элдерде. Алардын маданиятында. Себеби табиятынан берилген негизги зор күч катары. Бул акыл. Адамды башка жандуу жаныбарлардан айырмалай турган бул акыл. Анан ошондо туаса кем болсо, аны башка акыл эси орунда адамдар өзүнө тең көрчү эмес экен. Демек, Кудай бул адамды деп коелу ошол чоң күчтөн айырып койсо, анда аларга мамиле башкача болуш керек деп баягы аруу, таза сезимдерин арнаган экен. Албетте бүгүнкү заманда андай эмес. Бүгүн биз таптакыр башкача болуп калдык. Эми мына толуктой иретинде айттым маалымат. Эми мына ошол акыл, бул негизги туаса берилген күч. Ошол күч баарында эле болот. Улутуна карабай, жашаган аймагына, өңү түсүнө карабай баарына берилет. Андан кийин акылга тиешелүү болгон дагы кандай түшүнүктөр бар? Келгиле, кыргыз тилинде эстеличи, кыргыз тилинде пайдаланып жүргөн сөздөрүбүз бар. Жана эжеке айтып калды.
Эс деген эмне? Манаста билесиңерби, кээ бир чубактын айтканы беле, же кимдин айтканы бар? Акылың бар, эсиң жок дейт. Кандай түшүнсөк болот? Эс тутум деген беле. Мисалы, эстүү экен деп коебуз, эстүү жигит деп. Эсиң бар тең жигит дейт. Ошо эмне эс деген? А эс тутуу деген? Эстеп калуу, А ошондо эс эмне болот? Эстеп калуу деген кандай? Толуктаганбы? Эс башкарат акылды. Негизги күч акыл. Бирок ал эске таянат. Кандай? Эс акылды толуктайбы? Жардамчысы? Кандай жардамчысы? Туура түшүнөлү. Макул, азыр эс дедик, Негизи туура. Дагы кандай түшүнүктөр бар эстен бөлөк? Зээн. Зээн деген барбы? Зээн деген эмне? Зээндүү деп коебуз. Кандай адамды зээндүү дейбиз? Айтканды бат кабыл алган, бат илип кеткен. Эми улуумун ушинтип айтабыз да? Айтканды бат укса эле зээндүү экен дейбиз, Айттырбай билет. Жок, сезим башка. Бул жерде башка. Анан дагы кандай сөз бар? Дагы кандай түшүнүк бар? Зээн, кыракы бул сапат. Жок. Данышман адамдын деңгээли да. Жок, зерек башка. Кандай? Дээр. Мына ушул түшүнүктөрдү талдайлы. Слайд берели. Зээн деп атабыз. Биротуга бере салалы баарын. Дээр, анан эс. Негизинен ушул 3 алкак акылды толуктайт. Ушу баары төртөө биригип алып туруп, жалпы акыл дүйнөнү түзөт. Ушул бул негизгилери. Анан дагы толуктогуч түшүнүктөр бар. Убактылуу, шарттуу түрдө дегенде. Бирок негизги мындай туруктуулар ушул. Туруктуу дегеним кандай? Ушул түшүнүктөр бар ар бир адамда, бирок ар бир адамда ар кандай жайгашы мүмкүн. Кээ бир адамда зээн алдыга чыгат. Кандай адамда? Зээндүү адамда. Зээндүү адам деп эгерде биз билсек, демек анын зээни күчтүү. Мындай салыштырмалуу айтып атканда күчтүү, же болбосо өнүккөн, же өрчүп кеткен дагы ошол зээн өзөктүү. Толуктоочу күч катары кабылданат. Акыл ал уйутпу, ал турат. Акыл баарыбызда бар. Бирөөндө зээн алдыңкы орунда ээлесе, өзөктүү күч катары толуктоочу. Бирөөндө дээр болушу мүмкүн. Эс деген ал дагы бар, кээ биринде тескерисинче эс алдыга чыгышы мүмкүн. Эми ошол ар бирөөнү талдайлы. Кайсынысынан баштайлы? Жогорудан баштайлы, зээнден, Зээн деген келгиле. Айтканды бат кабыл алган дедикпи? Айттырбай жасаганды дагы эмнен толуктайбы зээнге? Эмне бул? Зээн деген. Алдын ала көрө билген? Жөндөмдү. Акыл жөндөмү жогору болгон адам зээндүү. Же зээн бул адамдын акылынын жөндөмүнүн көрсөткүчү, эң биринчи. Ошол акыл жөндөмү канчалык мындай тез иштейт. Мындай кылалы, азыркы заманбап түшүнүктөр менен салыштыралы. Салыштырганда жакшы жетет болуш керек. Телефонду мыктысы эмнеге жараша мыкты болот? Бааланат биз үчүн. Техникалык жагынан каралчы. Кандай? Процессор бул акыл. Кандай? Мына. Озу деп коебуз, Оперативно запоминающее устройство. Оперативная память. Ошол озу бул процессор бар, уютку, акыл, ал процессор. Озу деген оперативная память. Бул зээн. Ошол процессор же болбосо уютку акылды канчалык тез иштетет. Озу деп коебузбу, мисалы телефондо, компьютерде эгерде озусу 1 гигабайт болсо,
Компьютердің бір нәрсеге тапшырма берсең, бұйрықты ал, 2 саат ойланып, чимирлеп, анан саат тапкыча өзүң барып чуркап алып келесиң да. Барбы ошондой көрүнүш? Кээ бирин баса электе даяр жооп чыгат. Бул озусу күчтүү. Зээндүү деген салыштырмалуу ушинтип айтсак болот. Зээн деген акылдын жөндөмүнүн көрсөткүчү. Анын мындай шыктуулугу, жөндөмдүүлүгү, жанагы биз айткан тез, анан айттырбай дегенимчи, кандай сөзсүз түрдө адам айткандагы кыймылдабайт. Адам өзү акылы бир нерсени карап туруп, зээндүү адам албетте айттырбайт. Өзү көрүп туруп эле түшүнөт. Азыр моундай болот. Деп чечим кабыл алат. Чечим кабыл алат, түшүнөт, баа берет тезирээк. Бул акылынын жөндөмдүүлүгүнүн көрсөткүчү зээн. Бир сөз менен айтканда. Слайд береличи. Зээн. Адамдын акылынын жөндөмүн, кубатын, күчүн билдирчү сапат. Жаңы элеки мисал жетиштүү болду, же дагы кошолубу ошо? Улуумун түшүнбөй калышы мүмкүн, эмне озун айтып атат, кайда процессордо айтып атат. Кыскасы, адамда жана тубаса берилген акыл деген чоң уюткуну учурунда так кандай жагдай, шарт, көрүнүш, окуя болбосун, сырткы чөйрөгө адамга эмне таасир этпесин, ошого дароо кайтарым байланышты камсыздаган акылдын жөндөмү. Акыл деген бул бардык нерсени туура чечимге багыттоочу күч. Туура чечимге. Иши эле кайтарып жооп бериш үчүн эмес, туура чечимге. Зыян келтирбеген, пайда алып келген. Түшүнүп атасыңар, ошол кыймылга келтирчү негизги күч акыл, анан ошол акылдын кандай деңгээлде жөндөмдүүлүгүн көрсөткүчү бул зээн. Эми түшүнүктүү болду болуш керек, Эми жөн эле талдайбыз. Баягы улуумундар, апаларыбыз, чоң аталарыбыз, ойлонайм, бул бала зээндүү экен дегенде, эмнеге карата айтылган? Бир нерсе көрүп, дароо түшүнүп, бирөө бир нерсени таппай атканда өзү түшүнүп билип, ошону көрсөтүп койгондор. Зээндүү турбайбы, карачы. Ошол жана айттырбай, мындай күттүртпөй деген мааниде ошонун баары ошол акыл болуп атат. Ошол акылдын иштөө жөндөмүнүн көрсөткүчү. Түшүнүктүү, Кийинки толуктоо иретинде. Адамдын акыл өрчүтүүсү. Бул жерде ушундай сөздөр бар, ар бирөөнү талдасак деле өзүнчө узун сабак болот. Акыл өрчүтүүсү, акыл тегеретүүсү, акыл улоосу, акылды тереңдетүүсү, акылды иликтөөсү, акылга кубат топтоосу зээнге байланыштуу. Мына эми техниканын тили менен айтканда жана оозу ушундай иштейт да. Мону талдоонун кажети барбы ар бирөөнүн? Же түшүнүктүүбү? Өрчүтүү, тегеретүү, улоо, тереңдөө деген негизинен түшүнүктүү эле. Акылды бу адам өзүндөгү көрөнгө акыл деген башка, андан сырткары акылды биз көрүп жанагы акыл алдым, акыл уктум, акылды үйрөндүм деген сөздөр мына бул экинчи түшүнүк катары. Башка бирөөдөн көрүп туруп ошону өзүнүн акылын өрчүтөт, же болбосо акылын тереңдетет, же болбосо улайт акылды деген мына ошого байланыштуу. Бир нерсе же маалымат алды, же билим алды, же бир жагдайга кабылды, ошондон улам акылы ошо учурга жагдайга жараша же ал улайт, же тереңдетет, же өркүндөтөт, өрчүтөт дегендей, же акылды тегеретет. Ушундай сыяктуу өзүнүн бир функциялары деп болчу, сурообу? Эмоциональный? Жок, бул эмоцияга тиешеси жок. Орусча эмне экенин билбейм, чын. Мен орус эмесмин, билбейм деп коечу. Биз кыргызчасын эле талдап алалычы. Анан эми албетте орус тилинде мен бир нерсени байкадым. Кыргыздын дүйнөсүнө улам терең деген сайын кээ бир түшүнүктөр сөз менен белгиленет да. Сөз эмес, түшүнүктөр да болбой калышы мүмкүн башка элдерде. Албетте тилдерде. Сөздүн өзү жок болгон менен, жок болсо даанасы, аныгы, эквиваленти жок болсо, демек ал түшүнүк да жок. А түшүнүк бул жашоодон топтолгон тажрыйба. Кайсы элде мен ушуга көп токтолом да, мына тилге келгенде. Кайсыл тилде сөз, түшүнүк катары сөз көп болсо, башка тилде кездешпеген түшүнүктөр көп болсо, анда бул элдин, ошол тилдин ээси болгон элдин жашоо тажрыйбасы мол. Себеби ар бир сөз бул жашоодон келген билим аркылуу топтолгон тажрыйба. Ошол эле зээн деп
деген түшүнүктү сөз менен атадык да биз. Ошол зээн деген түшүнүк бизде бар ал. Ушундай экен. Демек биз адамдын ички дүйнөсүн ушинтип таанып, бири-биринен ажыратып, бул учурда бул зээндүү экен. Бул учурда бул адамдын дээри турбайбы деп бири-биринен айырмалап ажыратып атабыз да. Ар бир түшүнүккө өзүнчө аталыш сөз берип. Демек ошондой тажрыйба бар бизде. Маселе эгер ошол сөздөр төл сөздөр болсо, анда бул тажрыйбалуу. Эгерде ал сөздөр киринди сөздөр болсо, кабыл алынган сөздөр башка тилден, анда ал эл башка билимге, жетеленге, же болбосо башка мындай колдонуучу катары колдонот. Кээ бир адамдар өзү мындай жаратман болот, кээ бирлер баягы мен тамашалап айтам, жаратман анан аларман депчи. Бирөө жаратат, тартуулайт, берет элгечи. Мына жаратты, берди, тартуулайт. А бирөө аларман, эчтеке жасалбайт, бирок алып эле жашайт. Ошон үчүн эгерде төл сөзү бай болсо, түшүнүктөр катары, анда бул жаратман тажрыйбасы жагынан. Эми кеттик кийинкиси. Дээр. Стоп, ушу ойдон. Дээр деген эмне? Фундамент. Нар жагында, кайсы жагында? Кайсы? Рынын нар жагындабы? Өзөгүндө. Дагы айта бергиле. Жөндөмбү? Мисалы, зээнди акылдын жөндөмү дедик. Дээрчи эмненин жөндөмү? Ойлонуунбу? Шыктануунун. Келе мындай, эстейличи, талдайлы. Дээр деген сөз катышкан түшүнүктөрдү же сөз айкаштарды талдайлы. Кайсы учурда биз эмне деп айтабыз? Дээринде бар, дээринде жок. Эмнеден улам ушул сөздөр айтылат? Ошо нар жагы деген дээр экен да, кыскасы түшүндүк ал. Нар жак бир жагы деген ошол дээр экен да. Акыл дүйнөдөгү дээр деген түшүнүк бар экен, ошондо бар болсо бар экен, жок болсо жок. Ошо маселе эмне бар? Мээ башка. Дагы толуктайлы. Эмнеге байланыштуу? Дээр менен зээндин айырмасын талдайлы. Зээнди бул акылдын жөндөмдүүлүгү. Эгерде техниканын тили менен айтканда процессор бар болсо акыл, анда озу бар, оперативная память. Ал тез иштетет. А дээр деген эмне? Азыр отуруңуздар, сонун ой айтылат. Толуктаңыз. Ошо кыймыл аракетке. Эптүү, колдон келет экен. Шык, жөндөм деп атабыз. Дагы кошкула. Кандай? Бали. Мана ушу. Ген. Тукумдан тукумга өтүлүүчү сапат. Дээринде бар жакшы нерсени айт. Ал окуган эмес. Аны бирөө үйрөткөн эмес. Биринчи жолу көрдү, колго алды, инени баштап көрдү, эбин тапты, кетти. Дээринде бар экен. Түшүнүп атасыздарбы? Демек бул кандайдыр бир адамдын канында тек кубалаган деп коелучу бир сапат, жөндөм. Же болбосо мындай десек болот. Мен техниканын тили менен салыштырганда жакшы көрдүм. Баягы эле компьютер. Дээр деген акыл процессор, зээн деген озу дедик, оператив. Дээр деген эмне болот? Эми тапкылачы. Программа, приложение. Бул дээр. Кээ бир компьютерде программа бар болсо, эмне маселе салбай иштеп кете берет. Ал программа жок болсо, бересиңби, куясыңбы, ачып туруп саласыңбы, иштебейт ал. Программа жок, түшүнбөйт аны. Ушул сыңарында адамдын дээринде бир нерсе бар болсо, ал айттырбай эле багытын көрдүңбү, туташтырдыңбы, же багыттанып бүттү, жасап кетет деген сөз. Дээринде жок болсо, үйрөтүш керек анда. Жок, дароо салсаң түшүнбөйт, бирок үйрөтөсүң. Анда отуруп алып, Адан баштап Яга чейин үйрөтүп, анан тамгаларды, тыбыштарды кошуп, анан сөз кылып дегендей да. Демек, дээр деген бул программа сыяктуу, колдонмо, приложение сыяктуу кошумча толуктойт. Бирок, мисалы техниканын тили менен айтканда аны биз сырттан келип туташтырып коюп атпайбызбы? Дээрдин бир өзгөчөлүгү, мен салыштырмалуу мындай бири-биринен айырмачылыгын гана
белгилеп атам, негизинен табиятынан бул адамга дээр деген кандан өтөт, тектен өтөт, ата бабасынан бери өтөт. Анан ата бабасынан дегенде биз бир нерсени так белгилеп коелучу. Бизде ушул түшүнүк улам тарып баратып, бир кээде мындай туура эместикке чейин жетип калабыз. Мындай кээ бир нерсени айтпасаң түшүнүктүү, илгерки кыргыздар үчүн бүгүнкүлөргө дааналап айтпаса жетпей калыптыр. Ата тек дегенде сөзсүз түрдө ата тегине карабагыла, ата жагын, тай жагын да карагыла. Биз биология деген бар да. Кайсы адам болбосун ата менен эненин ортосунан жаралат. 46 хромосом болсо, ошонун 23 атаныкы, 23 эненики. Демек, тайынан да келет, ата жагынан да келет. Анан ата тектен десе сөзсүз атабызда бар болчу, апабызды эсептебейбиз дегенден алыс болду. Макул, түшүнүктүү. Демек, дээр кеттик. Слайд. Адамдын акыл дүйнөсүнүн жарыгын, тукумдан тукумга чогулуп келаткан кубатын, билимин, жөндөмүн кандан канга өткөзчү касиетин сактап, улантып кубаттаган алкап. Ошол жанагы эң кызыгычы мындай да, дээр бош болбойт. Дээр бар. Маселе бирөөндө ал иштебейт. Себеби, эгерде генетиканын тили менен айтканда, генетикалык ресурстан турабыз. Ар бир адам бул генетикалык ресурс. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Мисалы, мен жаралышыма канча деген адам себепкер экенин жөн эле мындай математикалык эсеп менен саналчы. Мен атам, энем бар. Атамдын ата энеси бар, апамдын ата энеси бар. Менин чоң атамдын ата энеси бар, чоң энемдин ата энеси бар. Мен тай атамдын ата энеси бар, тай энемдин ата. Ошентип кете берет. Муун деп кетип, эмне деген адамдын тамчыдай болсо дагы салымынын куралып туруп, анан мен мелис болуп. Ар бирибиз ушундайбыз. Бул биология. Мындан баш тарта албайбыз. Ошол ар бир адамдын жашоосунда жөндөмү, акылы бар беле? Албетте бар да. Ошонун баары бизде бар. Ишенип койгула. Бүт баарыбызда бар. Маселе ошону биз ойготуп иштете алабызбы? Акылыбызда. Ошол жөндөмдү. Ошол шыкты силер айткан. Ошол чоң кубатты, бул чоң кубатты. Мына ошол дээрде жатат. Анан биз дээринде жок экен дегенде ал бош эмес, көңдөй эмес. Болгону аны мындай да, кайра эле техниканын тилине салалы. Файлдар бар да, анан парольго коюп коюп, паролун унутуп калганбыз да. Ача албайбыз да файлды. Блокко чыгып калган ол. Код жок. Кодду билиш үчүн атабыздан сурашыбыз керек. Же чоң атабыздан сурайбыз. Же ар биринен сурашыбыз керек. Бу кандай эле, тиги кандай эле. Мына ошону жана кодко, блокко түшүттүрбөй, түшүп калбастан ошону жандуу кылып, такы, ачык, мындай кааласаң кирип чыгып ошону иштеткенге жооп бере турган күч бул дээр. Ошон үчүн дээринде бар дегенде, демек дээринде ала койсоң боло тургандай, ошондой чоң сапат деген сөз да. Ал болбосо ал бош болбойт, ал бар. Баарыбызда бар, бирок тилекке каршы көбүбүздө ал кулгуланып калган. Ачкычын жоготуп алганбыз. Таппай жүрөбүз. Кээде бир туюмдун деңгээлинде ушуну таппай атам деп кыйнала беребиз го. Азап чек. Ошол нерсе да бар, таппай атабыз. Жакындап баратып кышайып кетебиз. Ошол сыяктуу. Так, кийинки слайд. Дээр адамдын акыл казынасына топтолгон маалымат байлыгын, жөндөм байлыгын, акыл байлыгын чогултуп, бекемдеп, бышыктап, кубаттап, бир бүтүмгө алып келип, муундан муунга, жашоодон жашоого, сандан сапатка алып келүүчү кубаты бар алкап. Бул эң, кандай десем, эң десем да туура эмес. Негизи ар бирөөсү маанилүү, бирок ар бирөөнүн өзүнүн так аткара турган милдети бар, же болбосо функционалы бар. Зээни жок жашоодо кыйын. Зээн деген эң сонун, зээн айттырбай, күттүрбөй, мындайча айтканда тормоз болбой жашайсың да, зээңди болсо. Дээринде бар болсо, деле кыйналбайсың. Буга чейинки сенин каныңа өтүп келген адам затынын, бүтүн адам затын болбосо да сага тиешелүү, генетика боюнча тиешелүү. Эмне деген тажрыйба бар болсо, акыл тажрыйба. Ошол сенде бар. Сөзсүз түрдө аны китеп окуп, ушундай керемет бар турбайбы дебестен өзүңдөн чыгарсаң болот. Маселе ошентип кантип чыгарабыз? Бул өтө чоң маселе. Бирок чыгарса болот. Көп учурда биз ошол сырттан келген билимдин күчү менен ошону толтурабыз. Ушундай турбай деп анан
топтойбуз кайра. Анан баса эми ал азыр ага жете элекпиз. Толуктайм. Так, түшүнүктүү, же суроо барбы дээр боюнча? Суроо. Албетте. Эми кандай десем, жаман деп айтпайын. Жок, жаман болбойт. Акыл деп эдикпи башынан? Бул жарык нерсе. Болгону айырмасы болушу мүмкүн. Бири-бирине окшош болбойт. Ким эмнени жарык кылып топтоп негизги күч катары карманса жашоодо, ошол кийинки муунга өтүп, анан ошол кийинки муундагы ошол дээриндеги бар нерсени иштете билсе, жөндөмдүү кылып аны мындайча айтканда активация кыла алса, ошонусу менен кубатка толот да. Анан ал бири-биринен айырмалар, бирок жаман деп айтпайм. Бул акылга таандык нерсе, бул жакшы жарык нерсе. Бирок кээ бир учурда могул жерде мындай маалымат байлыгы дегенде маалыматтын баары билим эмес, маалыматтын баары акыл болбойт, бирок маалымат топтоло беребиз. Бүгүнкү заманда биз мына ушул жерге раз суроо берилип калды. Бүгүн биздин акыл казнабызга маалыматтар көп топтолуп атат. Маселе биз аны аңдабай туруп, түшүнбөй, бирок топтолуп атат. Бул мээге тиешелүү нерсе. Мээ бул укмуш орган. Биз түшүнбөйбүз, бирок ал иштей берет. Уктап атып, басып баратып, бирөө менен сүйлөшүп атып, көңүлүбүз башкада, бирок мээ маалыматты топтой берет. Акылдан сырткары. Акылга баш ийбеген. Бирок кээ бир маалыматты биз акылыбыз менен топтойбуз. Акылга сыйбаган дагы маалыматтар мээде топтоло берет. Ошол сыңарында маалыматтын байлыгы да бул өзүнчө бир түшүнүк. Андан ошол кээ бир маалымат байлыгы ошол ал терс да болушу мүмкүн. Бул эми дээрге таандык эмес, негизи жана мээде сакталган. Анан кайсыл бир учурда ал да өзүнүн таасирин бериши мүмкүн. Ал азыр дагы токтойбуз ага. Сурообу? Кандай учурда дээрине такайбыз жаман адамды? Маселе жаман адам эмес. Бир жакшы нерсени жасай албай, же айттырып, же болбосо чыгара албай атсаң, ушунун дээринде жок деп коебуз да. Маселе ал жамандыгында эмес, ошол жакшылык жок анда. Ошол жарык нерсе жок. Биз издеп аткан, биз күтүп аткан жарыкты ал кишиден таппай атпайбызбы? Эгер тереңине каза келсең, анда бар, ол жана уктатып койгон да. Мүмкүн. Бирок кээ бир учурда, эми баарында эмес, кээ бир учурда адам ошол жарыкты өчүрүп жокко чейин чыгарышы мүмкүн. Эгерде тукум майдаланса. Тукум майдаланат деген түшүнүп билесизби? Атасынан баласы улам кем төрөлүп атып, адамдык сапаты да, касиети да, түшүнүгү да, акылы да, билими да улам пастап улам кийинки муун пастай берсе, анда ошо дээринде ошол нерсе өчөт. Генетикалык ресурс бар болсо да, бирок ал өчүп такыр жараксыз болуп калышы мүмкүн. Аны кайра жанагы техниканын тили менен айтканда вируска кабылып оңолбойт. Салыштырмалуу да, ошондой болуп калат кээ бир учурда. Буга жетиштүү болуш керек, түшүндүкпү? Балалуу? Өтө сонун суроо. Жашоодо мындай бир көрүнүш байкалат. Көбүңүздөр деле баамдасаңар керек. Улуу балдар, анан эң кичүү балдар. Эмнеси менен айырмаланат? Өзүңөр айткылачы. Улуу балдар кандай болот? Жөндөмдүүрөөкпү? Тескерисичеби? Жөндөм деп эмнени айтып атасыңар? Биринчи ошого токтойлучу. Жөндөм деген кенен түшүнүктүү. Эмнеге жөндөмдүү? Бирөө уйкуга жөндөмдүү. Тамаша. Негизи мындай кылачы. Улуу балдар менен тум бала менен. Анан эгер көп балалуу болсо, кенже бала. Эми кыз эркектин айырмасы жок негизинен. Эмне менен айырмаланат? Айткылачы. Мындай байкалат. Кандай? Улуусубу? Жоопкерчиликтүү. Дагы? Азыр кызык кандай? Ал эрке болгон үчүн. Кичүүлөрү. Улуулар акылы жокпу? Жөнөкөй эле биологиялык
көрүнүштү талдайлычы. Тун бала деген бул кандай курактагы бала? Ата энеси кандай куракта? Сезим жалындап от болуп турган кезде жаралган бала. Тун балдар сезими күчтүү болот. Өткүр болот. Курч болот. Айбаттуу болушу мүмкүн. Жокер болушу мүмкүн. Тайманбас болушу мүмкүн. Сезими күчтүү. Акылы жок деп айта албайбыз. Сезими аябай от болуп турган. Андай балдарга маселе эмес. Эмне болсо жасайм, коркпойм дегендер. Албетте башка бир таасирлер болушу мүмкүн. Бүт эле тун балдардын баары кыйын деп айта албайм, бирок негизинен ошондой болот. Себеби ата энеси ошол кезде, ошол сезими от болуп жалындап турган кезде жаралат балдар. Кенже балдарчы, баягы ата энеси бир 50-60ка чыккан 70 байлар. Кандай акыбалда ата энелер? Жашоодон тажрыйба топтоп, сабырдуу болуп, жашоонун ак карасын ылгай билип, баамчыл, кайсы бир деңгээлде бир акылман болуп калышы мүмкүн, же акылдуу болуп, мындай түшүнүп атасыңар да. Ошол кезде жаралган балдар токтоо, сабырдуу, жана акылдуу дегенде ушу акыл жөндөмү биринчи орунга чыгат. Алар мындай кандай десем, кызыгандуу болуп койт. Өрттөнүп атса да шашпай туруп чечим кабыл алып коет. Биякта улуулар түтөп кетебиз. Салыштырмалуу байкасаңар жашоодо ошондой болот. Мен 100% баардыгы ошондой болот дебейм, бирок негизи биологияны да таанышыбыз керек. Биологияда ошондой да. Орто болот. Тамаша. Албетте, бирок мындай. Мен муну шарттуу түрдө айтып койдум. Кээде сезим дегенде сүйгө арналат да. Кээде ошол жалынот 60-80-90га чейин уланат. Аны да эстеп ал. Кээде жалыны жок, сезими жок бала жаралат. Андай да болот да. Случайно деп ойдо жок жер. Андай деп элчи, бирок ар кандай болот да. Кээ бир үйлөнүү, баш кошуу же болбосо үй бүлө күтүү маселелери саясий маселелерге байланыштуу болот. Анда сезим жок, сүйүү жок, от жок, жалын жок, ал башкача болот. Бирок ал жерде кыраакылык болушу мүмкүн. Саясий чечимге барган бүлө куруу маселесинде ал жерде баягы орусча айтканда холодный расчет бар да. Демек акылга басым кылат. Андай үй бүлөдө төрөлгөн балдар андай жагдайда. Албетте ал ошол нерсеси алдыга чыгат. Демек баары бирдей болбойт. Мен мындай тамашалап эле койдум. Ошону өзүңөр эле баамдагыла. Баланын кандай болушу ата эненин жагдайына жараша. Болду. Биология. Жөнөкөй суроодон каяка кетип калдык, бирок пайдалуу болду болуш керек, Так, кийинки слайд. Мына эми ошого келдик. Акылың бар, эсиң жок деп манаста айтылган. Бул эмне? Зээнди, дээрди талкууладык, Эми эс эле калды. Техниканын тили менен айталычы, эмне бул эс деген? Кыргызча эмне дейбиз? Кандай? Сактоо эмес. Ошол толуктагылачы, толук айтпай атасың. Обработка? Жок. Жакындап атабыз. Дагы кошкула. Ал зээнди алдатат. Эстеп калуу, туура. Эстеп калуу бул бир көрүнүшү, ал эс эмес. Эс тутуу ал, эске тутуу деген түшүнүк. Бирок эс деген өзү эмне? Мына эске тутуу деп атабыз. Ал ошол жөндөм, эс кандай? Вот ошону эми толуктайбыз. Эмне жөнөкөйлөп башкачараак айтып койчу. Эгерде бул дүйнө болсо, жалпысынан акыл дүйнө болсо, бул эмнеси болот? Тапагыл. Көлөм деп атпайсызбы, ошого жакындап, ошону улагыл. Кандай? Тур, казына. Кампа, казына. Мисалы, компьютерда 1 терабайт память. Бул деген эске тутуу эмес. Бул ошол казына өлчөмү, көлөмү деп атпайбызбы? Канчалык маалыматты топтой алат. Эс деген ошол. Акылың бар, эсиң жок деген сөз, демек ошол кампага эчтеке толгон эмес.
Түшүнүп атасыңарбы? Аны кантип толтурабыз? Каяктан толтурабыз аны? Үйдөн, үй бүлөдөн, чөйрөдөн, мектептен, жогорку окуу жайдан, кызматтан, иштен, жумуштан, көчөдөн, достордон жана башка жашоодон. Эмнени толтурабыз? Ошол казына, ошол эс. Анан толтурганда да жөн эле толтурбай, аны иргеп толтурабыз да. Мисалы, компьютерге кереги жок маалыматтардын баарын толтуруп салып, анан керектүү маалыматка келгенде ал кабыл албай калат. Адам да ошондой болот. Керектүү нерсе кирбейт да. Толуп калат ар жагычы. Бош болбойт, ишенип коелу, бош болбойт. Анан баягы эсиң жок дегенде албетте бул жерде мындай. Бул жана маалымат дегенге көбүрөөк тийишет. Түшүнүп түшүнбөй, ошол эс деген казынабызга көп нерсе толо берет. Күнүгө, саат сайын, секунд сайын толот. Азыр да толуп атат. Азыр да толуп атат. Толуп атат десе мен элестетпегиле, мен силерди толтуруп аткан жокмун. Азыр бири-бириңерди көрүп толуктап атасыңар. Бирөөнүн көйнөгү кызыл экен, тиң көзөнөгүн карачы, тиги кандай экен, тиги кара көйнөк, тети бала эмне деп сурады. Баары топтоп атасыңар. Казынага түшүп атат. Анын салыштырмалуу чеги мындай билинбейт бизгечи. Толуп эле жатат, толуп атат. Ушундай кызык нерсе да. Ошол эс деген бул кандай? Эскирди дегенде акыл жөндөмү бар да, бирок ошол акыл бир нерсени иштетет да. Бул процессор, акыл. Компьютердин тили менен айтайынчы. Процессор бар, телефон бар. Телефондо программа жок болсо, пайдасы барбы ал процессордун? Жок. Программа болуп туруп, негизги маалыматы жок болсо, программа иштейби? Иштебейт. Мына эс деген ошол маалымат, билим топтому. Жок, эскирдигинен ал ал эски, бир сөз эски. Эски. Адамга баланы карап туруп, эскирип калыптыр деген эс бир сөз, анан кирип калыптыр. Келип калды деген, же толуп калды деген сөз. Эски деген ал бир сөз, анын оңгу бүчөгө бөлүнбөйт. Ал просто эски, старый, жарабайт. Ал башка. Түшүнүктүү, эми так, ошондо эс деген эмне экенин түшүндүк да. Анан жанагы акылың бар, эсиң жок дегенде эмнени түшүнөбүз сонда? Эми ал жерде эчтеке жок болушу мүмкүн эмес. Түшүнүп атасыздар да. Эмне жок болуп атат? Көрөнгө, жарык, пайдалуу, ошол акыл топтому жок. Акылды байыта турган билимдер жок. Акылга жөндөмгө жөндөм кошо турган, акылга кубат кошо турган, жарык кошо турган, акылды күчтөй турган жандооч билим, маалыматтар ал жерге толбоптур деген сөз. Мисалы, компьютер, айтышниктер жакшы түшүнөт. Компьютерди мисалы, жөнөкөй мисалы айтайынчы, айтышын жок. Бухгалтер. Компьютерине толтура кино менен жүктөп салса, анан баланс чыгара алабы ал киши? Флешканы салса эле уже кабыл албайт да. Маалымат киргизейин десе кабыл албайт. Жагы толуп калган да, фильм менен, кино менен толуп калган. Иштебейт да. Ошол сыңарындай адам жашоодо ошол пайдалуу нерсени толтуруш керек. Эгер компьютердин багыты бухгалтерия болсо, анда ошого тиешелүү программаларды, ошого тиешелүү маалымат казынаны топто. Керек, ага тиешеси жок маалымат менен жүктөп аны толтуруп салба. Эми техникада чектелүү, ал анык билинет. Адамда андай эмес, адамда башкачараак. Маселе мындай, таптакыр жок болбойт. Керексиз нерсе эске толо берет, ошол катмарларда жакшысы да бар. Мектептен окуганы бар. Жакшы кеңеш алган. Бирөөнүн колдоосун алган, жашоодо бир окуяга кабылып ошондон сабак алган. Ошонун баары эске толо берет. Бирок кереги жок маалымат топ болуп, катмар болуп, тигини басып бүтүп, керектүү учурда тиги чыкпай калып атпайбы? Акыл ошону сууруп ала албайт да, ошол казынадан. Ошол билимди алып туруп кайра иштете албайт. Ошол эс казынасынан керектүү билимди алып чыгуучу кайсыл күч? Зээн. Түшүнө баштадыкпы эми? Акыл дүйнө ушунча иштейт. Зээн деген эсти издеп отуруп, эстин ичинен, ошо казынадан издеп туруп, керектүү билимди, маалыматты алат дагы, туруп анан ишке киргизет. Бул зээн. Дээр өзүнчө. Ал өзүнчө топтом. Ал бул эс деген бул адамдын өзүнө таандык болсо, дээр бул ал тиги тукумдан келаткан ошол нерсени мындай жандандыруучу. Бул кандай десем, бул дагы байланыштуу, бирок башкача иштейт. Дээр менен зээн бир аз башкачараак иштейт.
Азыр могу эске мындай аныктама берели. Слайд. Акыл дүйнөсүнүн тажрыйба казынасы. Казына. Кийинки эс алкагы 3-кө бөлүнөт. Мына ушул жерде кызык нерсе бар. Слайд. Тамырлуу эс алкак. Бере бериңер. Жеке адамдын эс алкагы, анан келечекке топтогучу эс алкак. Ушуну өзү эле түшүнүктүүбү же талдайлыбы? Тамырлуу эс алкак деген эмне? Бул ошол жана тегинен адамдык генетикалык ресурсу менен келген нерсе эсинде болот, бирок жанагындай коддор менен жабылуу. Аны дээр ачат. Зээн деген ачпай туруп дароо ал билип атат. Зээн. А дээр тамырдан келаткан нерсени адам акылы өзү аңдап ушул барбы жокпу билбейт ал, бирок бар да негизи. Анан ошону дээр ошону ачат. Дээр деген бул пароль. Бүт парольдун ачкычтары бар да алдачы дээрде. Ошол казынага кирип туруп, ошону тигини сурат, буну керектүүсүн ала берет. А жеке адамдын эс алкагы деген эмне? Бул адам өзү төрөлгөндөн өмүр бою эмне жыйнаса топтосо, бул өзүнө таандык. Негизинен эки, үчүнчүсү эмне болуп атат? Ал кандай? Жок, кандай эмес. Толук айтпачы. Биринчиси адамга байланыштуу эмес, адамга чейин түзүлүп калган ал бар. Экөө адамдын өзүнө таандык. Бирөө жеке адамдын эс алкагы адам өзү толтурган нерсе, а үчүнчүсүчү келечекке деген. Бул кандай? Келечекке топтоочу эс алкак. Башкачараак айтып калачы. Туура айтып атасыздар, бирок бул түшүндүрүлбөйт анычы. Жөнөкөй мисал менен айтып калачы. Кайсыл кандай десем, билимди окугулчу. Кайсыл билим келечекке топтоочу эс алкакка кирет, а кайсыл билим жөн эле жеке адамдын эс алкагына калыптанат. Мектептеги кайсы жака кирет? Келечекке. Мындай кылалычы. Келе. Жардам берейин. Мектепте окудук, жогорку окуу жайда окудук, кошумча китеп окуп атабыз, тигинти окуп атабыз. Ошол окуган маалымат билимдердин кайсыл бир бөлүгү жөн эле калды? Пайдаланбайт. Пайдаланбаган билимдер барбы? Өзүбүз топтодук, бирок пайдаланбайбыз. Ал жеке адамдын эс алкагы. Кабыл алдык, топтодук. Кайсыл билимди мектептен алган билимди бүгүн да пайдаланып атам, кайсы билимди азыр алсам азыр пайдаланам. Же болбосо кайсы билимди акыркы 10 жылдан бери мен ушуга аябай маани берем, ушуну пайдаланам деген. Барбы ошондой? Бул келечекке топтоочу. Себеби биз ошону менен иштеп атабыз. Бул биздин негизги жандуу куралыбыз. Ал сөзсүз түрдө келечекке өзүнүн таасирин берип атат. 10 жылдан кийин дагы мен ошону пайдаланам деген сөз. Мисалы, бухгалтер. Дагы бир 20 жыл бухгалтер болуп иштейм десе, анда ошол билим пайдаланып атабы? Бул иштеп атат. Ал келечекке. Бүгүн менен чектелип калган жок. Кээ бир билим бүгүн алдык, окудук, жакшы экен, сонун экен, билип алдык. Маалымат катары. Жабылды. Бүттү, парольго жаптык, кетти, казынага түштү. Бирок ал биздики, мен кабыл алдым аны. Ата-бабамдан эмес, менден. Менин салымым. Маселе ал келечекке пайдаланабы? Менин өзүмдүн келечегиме. Ал суроо. Түшүнүктүү болдубу? Демек, могу экинчи, үчүнчү бул жеке адамга таандык, бирөөсү жөн эле барып кабыл алынып аткан баары ошонун ичинен туруктуу пайдаланууга, келечекке максаттуу, багыттуу түрдө пайдаланып аткан байлыгы билим казынасында. Анда бул келечекте топтоочу. Себеби ушуга басым кылып атабыз. Мисалы, экономисттер улам повышение квалификациядан өтүп атабыз, улам окуп атабыз. Ой, экономика укмуш, жаңы мыйзамдар чыгып атат, жаңы ыкмалар чыгып атат, улам топтоп атабыз. Же мугалимдер, улам кесипкөйлүктүн жогорулатып, улам окуп атасыңарбы? Предмет боюнча. Улам топтоп атасыңарбы? Бул келечекке топтоочу. Түшүнүктүү болдубу? Мына ушинтип иштейт. Эми жалпысынан акыл дүйнө мындай карасаң татаалдыгы деле жок. Эми эмне маселе бар бизде? Айткылачы. Могу жеке адамдын эс алкагы дегендечи, мисалы тиги тамырлууну айтпай эле коелу.
бирөөнү күнөөлөй албайбыз. Аны коюп өзүбүздү биринчи талдап алалы. Ушул жеке адамдын эс алкагына келгенде биз ылгабай толтуруп атабыз. Маселе ошондо. Мисалы, кээ бир адамдар бул өтө жакшы сапат, мен билем, бирок мен аны колдонбойм да. Окуу, китеп окуу. Колдонбойм дегенде таптыкыр колдонбой дебейм, мындай. Кээ бир адамдар окуганды жакшы көрүшөт, качан карабасаң китеп алып колунан түшпөйт, окуйт. Бул мындай биз жакшы деп түшүнөбүз, бирок суроо да. Ошол окуп аткан нерсесинин баары пайдалуу нерсеби? Карасаң пайдагы бир фантастиканы, кылмыш дүйнөсү жөнүндө, дагы бирдеме, мындай жок, алаксытчу нерселер. Акыл берчү эмес. Чын алаксытчу, маалымат топтому да, китеп болсо дагы. Ал көркөм болушу мүмкүн, ал мындай болушу. Түшүнүп атасыңар да, ишыл. Анан убакыт өлтүрөт. Окуп атат, ооба, бул өтө жакшы сапат, жөндөм деличи, окуган, китеп окуган. Бүгүн биз азыр ошого зар болуп атабыз. Бирок ошондой чоң жакшы жөндөм, бул керек болсо чыдамкайлык дагы керек. Азыркы балдар 5 мүнөткө чейин окуй албайт. 5 мүнөттөн ары окуй албайт, көздөр талып кетет. Мен бир кишини билем, көп окуйт, сүйлөй албайт. Чын, мына педагогдор айткылачы. Туура сүйлөгөнгө көп окуш керекпи? Көп сүйлөш керек. Алган билимди, мынча билим алсаң да ошол билимди бөлүшкөнгө аракетиң күч болсо, ошондо сен сүйлөө жөндөмүң өрчүйт. Көп окуп туруп, аны бирөөгө жеткирүү аракетиң жок болсо, ал пайдасын бербейт. Мен ошол жөнүндө айтып атам. Ооба, ооба. Бирок сиздин маселеңиз туура, мен түшүнүп атам. Анан ошондо окуганда дагычы, эгерде мындай илимий деп коебузбу, пайдалуу бир заманбап технологияга тиешелүү, азыркы жетишкендик адамды өстүрө турган мындай бир багыттаган бир адабият болсо, маселе жок. Жөн эле качпайбы кээде. Анан ошону окуп толуктоп казынаны толтуруп атабыз. Ал катмар болуп толуп атат. Анан бир жагдай кабылды, ошол өзүнө керектүү болгон билимди, пайдалуу билимди, ошол казынадан зээни бар болсо да кыйналып таппай да калат да. Түшүнүп атасыңарбы? Дээринде болсо дагы, бирок адамдын жеке эс алкагы чоң көлөмдүү болсо, тамырдан келаткан нерсеге да жете албай калышы мүмкүн. Тоскоол да анын баары, тоскоол. Ушундай нерсе бар экен. Ошон үчүн кереги жок маалыматтар менен көп алектенбеш керек. Пайдасыз маалыматтар. Орусча айтканда мусор деп коет го. Ошол сыңар жаман да. Айтматовдун бир сөзү бар экен. Көрдүңөр беле? Мындай. Ашказан менен мээни айырмасын салыштырган экен. Ашказан акылдуураак дейт. Себеби ашказан өзүнө мындай чакан, өзүнө мындай керектүү дейбизби, ченелүү гана азыкты алат, андан ашыгын кабыл албайт дагы, чектөө иштейт, блоктоп таштайт, болду. Кирбейт, толбойт, болду. Жабык дегендей. Мээде андай нерсе жок. Мээге баарын бери кабыл албай берет. Мээде салыштырат. Ошол биздин мисалда бул эс алкагы. Адам эс алкагын эмне менен толтурса, адамдын маңызы ошого жакындай баштайт. Бүгүнкү заманда маалыматтык согуштун заманында ошол маалыматтар биздин ар бир адамдын жеке эс алкагын толтуруп атат. Не деген маалыматтар? Кино, мультфильм, жана башка дегенде маңызын, мазмунун карагалачы, адамга эмне берип атат? Алар билим берип атат, сөзсүз түрдө билим берип атат. Бирок акыл берип атабы? Бузуку билим берип атат. Кантип алдаш керек, кантип тонош керек, кантип өлтүрүш керек, кантип качып кетиш керек, кантип кармалбай калыш керек, жана башка, кантип согуш керек, уруш керек, канткенде бир кыймыл менен адамды өлтүрсө болот, же бир адамды уктатып койсо болот, канткенде жана башка деген нерсенин баары кызыгып алып туруп көрүп атпайбызбы? Убакыттын баарын ошого сарптайбыз, анан жумушка келгенде убактым жок, жетишпей атам, эртеңки калтыралычы дейбиз. Тигил маанилүү, бул калды. Эмне болуп атабыз? Маалымат иштеп атат.
дагы бир психологияда бар, билесиздерби, жанагы рекламанын күчү же болбосо закон реклама деп коет го. Реклама деген сөз өзү өтө коркунучтуу нерсе. Белгилүү бир маалымат такай туруктуу адамдын аң сезимине өзүнүн таасирин берип ашса, адамдын кандай десем, акылын ошого уютат да, ошого багыттайт да, акылды жетелетет. Анан адам каалай ошону барып, ошонун туткунуна айланат. Бул уже далилденген, илимде далилденген. Ошон үчүн маалыматтык согушта биз маалыматты иргегенди үйрөнүшүбүз керек. Ошого карабай реклама бизди бардык жактан барып талкалап атат. Албайм, укпайм, көрбөйм десең да болбой, кетип баратасың, радиодон кетип атат. Мисалы, коомдук унаат, сен өчүрө албайсың да, кетип атат да радио. Реклама кетип атат, сен угуп атасың. Сен бирөө менен сүйлөшүп атсаң дагы, бирок эс алкак ушундай иштейт. Адам аңдап иликтебесе да, бирок кабыл алдыңбы, бүттү, кете берет, казынага топтоло берет. Ушундай нерсе экен да. Анан ошон үчүн биз колдон келишинче могу жеке адамдын эс алкагына келгенде биз өтө чебердешибиз керек. Мүмкүн болушунча. Мүмкүн болушунча. Илгеркилердин сөзү, мен көп жыл мурун Жусуп Аласагындын китебинде окуп таппай койдум, бирок бир кишинин айтканын укканда, Жусуп Аласан Санжырада айтылган эмес, Жусуп Аласагындын сөзү бар эмес. Айткан экен. Балаңды бузгун келсе шаарга жибер деген сөз. Уктуңар беле? Ошондой бир сөз айткан экен дейт да, бирок китебинде жок экен, кут билимде. Мен маселе аны Жусуп Аласан айтты, ким айтты, бирок кыргыздын дүйнө таанымына таандык болгон акыл экен да бул. Анан сөздүн айтылышында карасаңар, бузгун келсе дейт, атайлап балаңды бузгун келсе шаарга жибер дейт. Көчмөн менен отурукташкан маданияттын асман менен жерде болгон айырмасын ушундан бил. Шаар бул адам коомдун кайнаган жеринде адам каалайбы каалабайбы ошол чөйрөнүн таасирин кабыл алат. Ал чөйрөдө адамдын ниети, пейили, кыймыл, аракети бүт бар башкача отурукташкандыкка. Өзгөчө шаар деген бул көбүнесе соодага байланган, алып сатуу, кызыкчылык, баюу, мансап, бийлик деген нерсе. Бул табият ошондой отурукташкан маданиятта. Анан көчмөндүн өкүлү ошол жака барганда бузулат деген сөз мындай. Бузулат деген жаман болуп кетет эмес. Өзүнүн табияты өзгөрөт деген сөз. Көчмөн болбой калат. Бүгүн биз көчмөн эмеспиз. Бүгүн баарыбыз бузулдук. Ошол маанидеги. Жаман адам болдук деп айтпайм, бирок биз табиятыбыз өзгөрдү. Ошонун сыңарында мен эмне үчүн ошону айтып атам? Адамдын өзүнүн жеке өзүнө түздөн түз байланыштуу. Биз азыр заманды баягы көп учурда айтат, биз азыр заманды өзгөртө албайбыз деп коебуз го. Өзгөртө алабыз. Өзгөртө алабыз. Ар бир адам өзүнө чечим туура кабыл алса, багытын, максатын коюп койсо, азыр ушул жерде дагы акырындан дароо эмес, бирок баягы кураган кырашат дегендей, же башталат баары майдадан, байкабай айтадын майында адам дегендей, бир нерседен жүрүп өзгөрүп отуруп, биз өзүбүздү оңдой алабыз. Өзгөртө алабыз. Заманды да өзгөртө алабыз. Өзүбүздүн жаксы. Биринчи чөйрөдөн башталат, үй бүлөдөн. Разаковдун сөзү эсиңерде? Мен, сен, анан коом. Өзүдөн башталат да баары. Ошол сыңардай. Болот, слайд берип койчу кийинки. Эске бөгөт койгон мисалдар. Мен жана айтып аткан нерселер. Бөгөт койгон деген түшүнүп атасыңар да, мындай бир жанагы эс дегендечи, эстүү болууга бөгөт болгон нерсе. Жанагы Манастын мисалында акылың бар, эсиң жок дегендей, акылы бар, жөндөн бар, тубаса, бирок ошол туура нерсени тууралап учурунда багытына, максатына жараша туура пайдаланып кете албай атпайбызбы? Маалымат казынабыздан. Слайд. Жадыбал жаттагандай ойлонбостогон, окуган окуу. Ушул талкалап атат. Бул азыркы замандын оорусу. Өзгөчө мектепте, билим берүү мекемелеринде. Билимге болгон мамиле өзгөрдү бизде. Эгерде биз жөн эле жаттап алып туруп жооп бериш үчүн жаттасак, эсте калабы ал нерсе? Эске толот. Бирок ал билим катары эмес, маалымат катары толот. А билим ал өздөштүрүш керек, түшүнүк катары кабылданыш керек. Маалымат билим деңгээлине өтүш керек. Бизде бүгүн маалымат көп, билим аз. Эс казынабызда маалымат көп, билим жок. Жок дебейинчи, аз. Баарында эмес, көпчүлүгүбүздү айтып атам да. Ошон үчүн
ушул нерсе бизге өтө чоң жолтоо болчу нерсе ошол. Ошондой маалыматтар топтолуп отуруп, ошонун ичинен пайдалуусу кайсыл, пайдалуусу, акыл берчүсү кайсыл, чыныгы жашоого курал болуп берүүчүсү кайсыл экенин биз сууруп ала албай атпайбызбы, зээнди болуп туруп. Маселе ошондо. Тубаса зээниң күчтүү, бирок эс казынаңды башка нерсеге толтуруп калдың дагы, анан ошону керек учурда ошону пайдаланбай каласың. Өзгөчө байкайсыңар, мындай жөнөкөй турмуштук мисал. Жаш кезинде зээндүү эле атан көрүп, жыл өткөн сайын карпар атабызбы деп коебуз го. Маселе карыгандыкта эмес. Эмнеде? Ошо эс казынабызды көп нерсе менен толтурдук, анан баштапкы жөндөмүбүз, зээндүүлүгүбүз ага туруштук бере албай калды. Учурунда дароо тест ала албай атат. Анан биз ой эс тутумум начарлап деп атабыз. Эс тутум начарлашы мүмкүн, бирок негизинен ошол эс казынабыз керек жок нерсеге толгондо. Бул жанагы билимди билим кылып өздөштүрбөй, жөн эле маалымат катары шыкаган мисалы. Бул бизге жолтоо болот. Экинчи мисал, слайд. Мисал эмес, түшүндүрмө да. Эгер адам окууну тереңине жетип түшүнүп окуса, адамдын эсинин өсүү жолуна бөгөт коюлбайт. Билим болсо. Билим эмес маалымат болсо, ал бөгөт коюла берет. Мындай тосмо боло берет да. Керектүү учурда ошону сууруп чыгара албай атабыз да. Акыл дүйнөдө ушул эс деген нерсе биз эмнени толтурсак, ошого жараша акылыбыз же күчтүү болот, кубатка жетет, же алсыз болот. Анан карасак, кээ бир адамдар акылдуу, кээ бир адам акылдай. Акылсыз эмес, же болбосо койчу, ушундан эмне акыл чыгат деп коебуз го. Экөөнүн акыл уйткусунда айырма жок. Айырма жок. Айырма эмнеде? Эсинде. Ошон үчүн жана айтып аткан акыл бар, акылың бар да эсиң жок деген сөз ушуну туюнтат да. Адам эмне менен толтурган? Акылдуу адам эмне? Керектүү билимди гана толтурат. Же болбосо акылдуу адамдын эңсегени, каалоосу, баалаган эмне болот? Акылдуу адамдыкы билим болот, мамиле болот, асылдык болот, тазалык болот да. Ал ошону баалайт. Акылсыз адам эмнени баалайт? Же болбосо азыркы биздин коом эмнени баатып атат? Дүнүйө, байлык, мансап болсо ишенип койгула. Акыл пастайт. Акыл пастайт. Аны биз күнүмдүк турмушубузда көрүп эле жүрөбүз. Көрүп эле жүрөбүз. Тегеребизде айланабызда эле көрүнүп эле турат, оркой эле. Акыл жок деп. Кечирип койгула. Одоно сүйлөсөм кечирим сурайм. Мындай кээде бир аз сайылап койбосо дагы мындай адамды кабыл алуусу да кыйыныраак болуп калат да. Мындай түз мааниде эмес, мен сөзүм түшүнүктүү болот да, салыштырмалуу айтып атам. Бул ошонун баарына мындай бүгүнкү турмушта болуп аткан окуяны биз эгерде акыл дүйнөнүн тереңинен жетип түшүнө билсек, кандай иштегенин өзүбүзгө мындай өздөштүрүп алсак, ушул күндөн баштап биз аны тазалап, кайра туура нукка салганга болот. Болот. Аны үчүн бир компьютерден бир өзгөчөлүгүбүз адамдын эс алкагы өзгөчөлүгү. Компьютерде толук атпайбы? 1 терабайт болсо бүт андан ашык кирбейт. Бүттү, физикалык түрдө. Жеткини алып өчүрүш керек. Адамдын мисалында ал антип мындай толду бүттү дебейт. Болгону гана ошол эс казынасында эмне көп болсо, кайсы билимдер бири-бирине үстөк болуп үйүлүп, мындай көбөйүп, бири-бирин толуктап чыга берсе, ошол артыкчылыкка келет да, ошол андан кубатын бере баштайт. Анан зээн менен дээрдин күчү менен ошону сууруп чыгып, анан акыл көйлөгүбүздү көрсөтө баштайбыз. Эгер ага басым кылбай, беркинде ирети жок, пайдасы жок, жөн эле маалымат менен толтуруп, анда санда билим бар, калганы бүт маалымат болсо, анда кыйын. Анда бизден эчтеке чыкпайт. Чындап. Маселе ошондо. Жана окумуштуу дегенибиз ошол да, мындай сөздүн өзү да окумуштуу, окуп эле жүрөт бак. Ошон үчүн ал билимди толтуруп атат да. Андан чыгат. Башка нерсени толтурсаң, анда бир нерсе чыгарыш кыйын. Кийинки. Адамга келечекке карай коркунуч берип койсо, мына ушул. Ушул өтө маанилүү. Адамдын келечегине коркунуч жаратып койсо, эмне болот? Кандай деп ойлойсуң? Акыл өрчүбөй калат. Максат жок болот, же болбосо мындай акыл өрчүбөй жөндөмү пастай баштайт да.
Слайд десең. Адамға келечек менен коркутуу үстөмдүк кыла баштаса, биротула берип салчы болот. Эсинин өсүү жолуна бөгөт коюлат. Эгер адам бир нерседен коркуп баштаса эле, ошол коркунучтан улам эч нерсени кабыл албай калат. Мисалы, толуктоочу билим, чыгуу билими же аны жоюу болгон аракеттин баары өзүнөн пастай баштайт да, адамдын эсине эч нерсе кирбей калат. Болду. Бир эле коркунуч менен чектеп коет. Анда эс да толбой калат. Же болбосо эс өспөй калат. Эстин өсүү жолу деген сөз ал улам толуктоо, толтуруу, улам байытуу деген. Ошон үчүн жанагы бир чети Лениндин айткан окуу жана окуу дегенчи бул эң жакшы формула. Кандай? Кандай дейсиз? Эми акылдуубуз да барбыз, Жок, маселе бир эле динде эмес. Негизи эле кээде биз бул эмне үчүн айтылып атат? Балдарды тарбиялоодочу коркутабыз го көбүнчө. Мен бала кезинде эсимде, билбейм силерде кандай болгон, бизди орус менен коркутчу. Орус келет. Шаарда ошентип коркутчу. Айылга барсаң саган келет. Жок, айылда орус келет, шаарга келсең саган келет. Коркутчу да. Эмне бул башка деп түшүнчү эмес, бирок коркуч. Ошол корку сезим жаман экен. Мен мисал катары айтып атам. Жада калса ошол бала курактан баштап, эгерде адамга корку сезимин мындай бир орнотуп койсо, же үстөмдүк кылса ошол, анын өсүү жолуна кадимкидей бөгөт болот. Тоскоол болот. Кыйналат. Ошон үчүн балдарды жана кайсы бир деңгээлде япондордун бала тарбиялоо окумасы өтө жакшы да. 5 жашка чейин чек жок деп коет го. Кыргызда деле ошого окшош түшүнүк бар. Бала падыша деп коет бизде. Койчу эми бала деп. Периште башка, падыша деп коет. Бул кан. Биздин үйдө бир эле падыша бар деп коет. Кичинекей бала. Ошол жана белгилүү бир куракка чейин болду. Ал эмне кылат өзү билет да, анан эч ким эчтеке кылбайт деп. Ошол куракта дүйнөнү жаңыдан таанып кабылдап атканда адам, жашоо, табият, жаныбар, үй, чөйрө, ошол бала калыптанып атат да. Ошол кезде эч кандай чектөө, коркунуч сезим жок болсо, мына анан бул адамда мындай бир шеним пайда болот. Айбат, туруктуулук, жооп берүү, кайтаруу, аракет кылуу деген нерсе мындай толук кандуу жүрөт. Бала кезинде түнтүк чүнчүтүп атпайбызбы балдарыбыздычы? Коркутуп үркүтүп. Баспа, турба, сындырасың, талкалайсың. Жок, ары тур, бери тур, колгон келбейт. Котур. Шашпа, апаңдан сура, энеңден сура деп. Байкайсың ошол сөздөр. Ушунун баары адамга эмне берет? Аң сезим чектеп отурабыз дагы, адам эс казынасына эчтеке толтурбай калат. Коркут, кереги жок. Эрте. Колман келбейт. Эчтеке болом психологиясы. Ошону айтып атпайм мен. Мен жана айтып атпайм. Япондо бүгүн ушундай болуп атса, bizde деле жана бала падыша деген ошол да. Манасынын чоң динде болгону да бекер эмес да. Болгон, биз унутуп калдык да. Биз бүгүн балдарыбызды ушундай чүнчүтүп атабыз деп байкасаңар, бизге бүгүн себеби мына карасаң кайра баалуулуктар жөнүндө сөз болсун. Бизге бүгүн эмне баалуу? Бизге буюм баалуу, кийим баалуу. Бала кийимин жыртып келсе, урушабыз. Баланын дене башы кокус болду, аны ойлобойсуз. Биринчи кийим, мен могу 5000 алгам, эмне болуп атасың деп. Кийим баалуу да, анан ушул мамилебиз балага кандай таасир этет, түшүнүп атасызбы? Баланы түшүнүүнө ата энеге бала эмес, анын кийими кымбат болуп атса, бала өзү кандай кабылдайт? Анан башка жагынан коркутсак, антип барба, бузасың, талкалайсың, булганасың, мындай тур, тиңдей тур деп чектеп кысып басынтып отуруп байкуш баланы чүнчүтүп коебуз. Анан ошол бала 40ка чыкса деле ушундай да. Колунан келбейт. Азыр эрте. Жасай албайт. Апасынан сурайт. Байкайсыңар? Өзү балалуу болгон апасынан сурайт. Эмне болгон? Кайтпагам депчи. Барбы ошол көрүнүш? Мына ошол. Себеби ошол өзүнүн эстүүлүгү жок. Жанагы акылы бар, эси жок деп атпайбы өзү. Эмне кылыш керек? 40ка чыктың, дагы эле бала жүрөт. Илгеркилер 12 жашта, 15 жашта жолго чыгып, элин коргоп, баатыр атанып, жол көрсөтүп атса, бүгүн 40ка чыгып, 12деги баладан да кембиз да. Бул ошол жана эс деген казына. Ошол казына адамдын акыл,
жөндөмүн дагы акылдын жарыгын кубатын түздөн түз ошону көбөйтүүчү нерсе ошол казына. Казынада эмне болсо адамдын акылы ошондой. Баштапкы уютку баардыкка бирдей ишенип койгула. Мындай акылы бар болсо эле жана тубасы акылы кем жөнүндө сөз болот. Негизи эле катардагы адам бири бирден эч айырмасы жок. Акыл баарыбызда бирдей. Негизги көрөңгү уютку. Маселенин баары ошол жанагы эсте. Анан зээн менен дээрди албетте. Ошол экөөнү дейиш. Зээнди да иштетүү ыкмалары бар, дээрди да иштетүү, мындай байытуу, өркүндөтүү, күчтөөнүү маселелери бар, бирок түздөн түз негиз мындай негиз фундамент болуп бере турган нерсе, башында бирөө айтпады, фундамент туура бул эс казынасы. Ошону биз эмне менен толтурабыз? Себеби тамырдан келаткан ал башка маселе, ал бар. Аны биз эчтеке кылып өзгөртө албайбыз. Бирок андан кийинкиси ал үстүнкү катмар болуп атпайбы? Ошол үстүнкү катмар биз өзүбүз кошкон катмарыбыз пайдалуу эч нерсе жок болсо, ошо тамырдан келаткан нерсени да сууруп ала албайбыз. Ошол зээн иштей албай калат да. Жана бала кезде балдар аябай зээндүү болуп байкайбыз го, карачы, сонун экен деп, айттырбай бир тим эле суктанабыз, анан чоңойгондо башкача болуп калды. Кыргыздын бир жаман сөзү бар, бир болсо көз тийди бала деп коебуз. Маселе эмне болду? Ошол сонун жөндөмү бар, ал кезде таза да, эс казынасы бош да, тамырдан келаткан нерсени дароо бар нерсени ошо сууруп чыгып, дээринде да бар, анан зээни да күчтүү болуп, баарына сону иштеп атып эле, анан өзү толтура баштаган нерсеси таптакыр башка болуп, тигинден айырма болуп, катмар болуп, тигиге бөгөт болду дагы. Ошол зээни да, дээри да анан чала иштеп калат. Анан карасаң, койчу деп анан көңүлүбүз кала баштайт. Көрсө бар, бүт адам өзүбүздөн экен. Ошон үчүн балдарыбызга дагы, өзүбүзгө дагы могу акыл дүйнөнүн түзүлүшүн туура түшүнүп алсак, туура пайдалануу, колдонуунун жолун өзүбүзгө мындай бекемдеп алсак эле, жашоону өзгөртүш өтө тездик менен болот. Мен буга ишенем, көркүмдөй. Ошон үчүн баарыбызга ошону каалайт элем. Баягы кыргызда айтканда, дагы башка бир нерсени толуктап коечу. Жанагы кыргыз диндерде мындай түшүнүк бар. Христиандарда болуш керек эле. Акыл бул шайтандан дейт. Сезим же ишеним деп коет, эми сезим, ишеним, сүйүү бул Кудайдан деген эмес. Жүрөгүңдү акылды кылып деп. Башка диндерде деле ошого сыяктуу түшүнүктөр бар. Кыргызда андай болгон эмес. Ачуу душман дейбиз. Сезим бул ачуу бул сезим. Тескерисинче сезимди башкара билүү бул өтө чоң маселе. Анын жакшысы да жаманы да бар, тең жүрөт. Акыл дос. Акыл өзү табиятында бул жакшы гана нерсе. Акыл жаманчылык, жаман эмес. Мисалы аякта айтат, ум это от сатаны дейт. Любовь дейт, это от Бога дейт. Акыл Кудай жаратканда ким жаратты? Мындай логика. Ошол акылдын жардамы менен биз азыркы жашоо деңгээлибизди карагыла, анан бир 1000 жыл илгерки жашоонун деңгээлин карагылачы. Жалпы жер адамзат асман менен жер дейт айырма. Албетте мен жаманы да кошо кетти, бирок өнүгүү болуп атат, акыл да бар. Адамзат катары баалуулуктун топтому, жалпы адамзаттын казынадагы көп асыл нерселер бар да, ошонун баарын сактатып, муунга өткөрүп, адамдын адамдык абийирин сактап келаткан бул акыл. Ошол жарык нерсе, уютку. Ошон үчүн башка жандуулардан эң чоң айырмачылыгыбыз бул аң сезимдүү деп атпайбызбы? Ошол аң сезимдүүлүктүн өзөгү бул акыл. Акыл кирген үчүн биз аңдап атабыз. Жаман жакшы деп иргеп атабыз. Анан ошону тубаса берген ошол чоң асыл көрөнгө күчтү биз эсибизди башка нерсе менен толтуруп, ошол жаман жакшыны ылгатпай атпайбызбы? Түшүнбөй эле жаманга деле ишенип, жакшысынан качып дегендечи. Жана отко айдасаң бокко барган. Ошондой деңгээлге жетип калдык, мындай салыштырмалуу. Болбосо, анан эң жаманы башка бирөөнү күнөөлөгөнүбүз жаман да. Өзүбүздөн баштайт. Эсибизге келели, акылдуу бололу. Бар болуңуздар.